Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının ko'ruvchilari, salomlarsizlarmi? Sizlar menen da bugungi videoda ушул Adler tovuqlari bo'yicha kichine qiziqqanlar uchun ma'lumot bo'lishayин deb turam. Andaqdan bizning kanalni birinchi ko'rib atganlar qattalib qo'yingizlar. Like'dan bosib, kommentariy yozib qo'ysangizlar, biz quvonchda bo'lamiz. Tuğanlar, bugun 13 dekabr 2023-yil. Көптөгөн немелерден суроолору да мага WhatsApp'tan анан комментарийден дагы жазышыптыр. Кышта туабы, кандай жем жейт деген. Ошолорго бүгүн сиздерге кичине жооп кыламын. Колдон келишинче азыр 2000 бул жаңы видео 2023-жыл 13 декабрь. Эшикте кар, суук. Сиздерге мындай көрсөтүп коеюн. Туғандар, мына қар, бар жоқ қар, қыш дегенде. Мына көрдіңіздер, сарайды жылуулаш керек, мына пар шығып атат. Немен içinden пар шығып атат, ағылды içidenче. Мына көрініп атабы видеода. Мен бұл видеода дағы бір айтайын дегенім, тоқты қантып қышта тұқым алса болот, ошо жөнүндө дагы бөлүшөйүн деп турам. Мына туғандар, мына ыстык көрүп атасыздарбы? Ағылдын içinden ушундай пар шығып атат. Мен бұл ағылды içиге эч кандай печка койгон жокмун, жылуулаган жокмун, то есть жылытуучу эч кандай электроприбор же печка, сечка эчтеке жакканым жок. Бул ағылдын өзүнүн ичидеги эле температура, тооктардын ичинен чыккан температура. Эшикте кадимкидей кар. Тугандар, буну мен айткым келди. Бул Адлер тооктары ушундай кышта дагы туат. Болгону мындай жылуулаш керек да тугандар. Мынантип мисалы үчүн эшиктерди мен мантип пленка менен жаап жылуулап чыкканмын тугандар. Ана муну жылуулагандан кийин мүмкүн болушунча эшикке чыгарбаганга аракет кылыш керек. Бул жемдери болсо, сиздер мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле, кадимки эле бул жүгөрү. Мака биздин тил менен айтканда, жүгөрүнү тегирменден чыкканы да бул. Тегирменден чыкканы. İçine daha koşumça emeleri var. Koşumça bağında nesiler koşulgan. Azıma zararlaştırgan birok. Negizinen naşul жүгөрү. Майдаланган. Негизи мен башыдан эле майда берип жүрөм дагы, ушу тооктар ушуга үйрөнгөн да. Ошондуктан мындай жемден көп суроолор болуп атат да, кандай жем жейт? Будай, любой жем жей берет тугандар. Анан бул мен бүгүн куру кылып бердим. Бүгін азыр эле кичине видео неме кылыш үчүн. Атак негизи өзү буну машта берем. Суга кичине аралаштырып нымда берсеңиздер, мынабы жем чачпайт да тооктарчы, расход көп болуп кетпейт. То есть эконом болот. Азыр мына курукта мисалы үчүн мына көрдүңүздөр, мына сырттарга төгүлгөн да. Бул уже перерасход, бул жем деме кылат. Эгерде ушуну суга салып машта берсеңиздер, эме болот. Баягы жегенге дагы жакшы болот, удобный болот тоок. Анан жем дагы чачылбайт. Анан мен штоп кышта туып атат деп сиздерге мындай далил катары мен азыр бүгүнкү канча тукум тууду ошо жөнүндө да кичине эме кылайын, сиздерге көрсөтүп коеюн. Аз тооктар кичине жемини бердим. Азыр суу берем. Ушундай эле пластик трубаларды эле кесип туруп кармышка кылып койгонмун. Азыр мыналарга суу куям. Мыналар жеп бүтсө суу куям. Анан бүгүнкү тууган тукумдары ушулар мына. Эртең менен бери так 3, 6, 9, 10, 14, 16. Мынанда бир кичинекей тууп коюптур. 16, 18. Бул жакта канча экен? 20, 22, 24. 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 бұл жерде 4, 40. Бұл жақта дағын туып атат окшойт. 41. Бұл жақта дағын 3 бар екен. 43, 44 oldu. Bulacakta. Tak 3, 6, 8.
44 8 52 tuqum boluptur tuğanlar bugün. Жақсы эле. Жемди кичине азыраак берип атам өз негизи. Мындай жеткиликтүү бербей атам. Ошого байланыштуу тукумдары кичине азыраак. Анан сууктун дагы кайсы бир деңгээлде таасир берет. Кыскасы ошондой. Азыр тукумдарды терем азмынага, Кудай кааласа. Алла берекесин берсин. Кыскасы мына ушундай. Мен экран астына номерлер калтырып коем. Эгер ушул тооктардын чөжөлөрүн алам десеңиздер, ошол WhatsApp номерге байланышыңыздар, бардыгыңыздарга жооп берем буюрса. Эртең февраль, марттан баштап чыгарып баштайм. Азыр аппаратымды кичине чоңураак аппарат алайын деп атам. Анан буюрса чыгарып баштаймын. Андыктан эртерээк шашылып, атайын заказдар үчүн ачылган группабыз бар. Ошол жака кошулуп койсоңуздар, калган маалыматты личкамдын WhatsApp'дан же болбосо ошол группа аркылуу маалымат аласыздар. Суроолор болсо дагы WhatsApp'ка кайрыла бересиздер туугандар. Мына туугандар, мен сиздерге уштап ар бир немени далилдеп, мына кышта тууп атканын атайын көрсөттүм, чтоб баягы кышта да туабы деген суроолор болуп атат да туугандар. Ошону далилдеп, мынтип көрсөтүп атам. Мына аз башыда кичине тууп атат да, азыр мына Кудайга шүгүр 50 граммдан ашты. Кебирлери андан да көп. Анан кебирлери кечирээк тукумга киргендери бар, мисалы үчүн. Мына алар кичинераак, мына ушул где-то 38 грамм, 40 граммга жетпейт да. Бул уже акырыда кечирээк тукумга кирген тооктар булар. Анан тооктар бардыгы жаш. Туугандар, тооктар өздөрү сатылбайт. Бул жөнүндө дагы айтып коеюн сиздерге. Жумурткалары сатылат. Андан сырткары чөжөлөрүн сатабыз. Калган суроолор WhatsApp'та экрандын астына жазып коем, ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Описанияга дагы кошо жазып коем. Негизи бул жакшы тооктар туугандар, бул өзүңүздөр үчүн дагы мындай көп кылбасаңыздар дагы мен сиздерге мындай сунуш катары айтар элем. Өзүңүздөр үчүн дагы бир 10-15 короодо жок деген 10-15 кылбасаңыздар тоок. Мына бир 2 короз менен бир 10 маки кылбасаңыздар мастек. Ошол сиздерге бир семьяга жетет. Смело жетет, Кудай кааласа. Жакшы жемин эле берип, жаткан жерин жылуу кылып койсоңуздар, кичине условия кылыпчы буларга дагы. Жылуу болуш керек да буларга дагы мүмкүн болсо. Мына көрдүңүздөр туугандар, мен эч кандай печка, эчтеме койгом жок. Болгону агылдын ичиден ошол жылуу да, помещение өз жылуу. Ошонун ичидеги эле өздөрүнүн дагы кайсы бир деңгээлде температура чыгат. Ошолордон чыккан ысык өздөрүгө жетет да. Кошумча от жагып, мына эме кылыштын да кереги жок, расход кылыпчы. Ошондуктан бул тоокту кылыңыздар, аз да болсо кылып көрүңүздөр, кааласаңыздар бизнес кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр үчүн жумуртканы жакшы берет. Мен мурда жайдары тоок кылып жүргөм бир убактарда. То есть кече жакынга чейин. Мына жакында эле өзүмдүн жээндериме 20га жакын 15тен тегерегинде өзүнүн кадимки жайдары тооктар бар да, аларды бардыгын жоготуп, анан азыр только Адлер менен Тоджон калды. Тоджонду нарка кылды, бул аракта да ал жөнүндө да видео тартам буюрса. Кыскасы ушундай туугандар. Суроолор болсо, экран астындагы номерге WhatsApp'ка кайрылыңыздар. Мен колдон келишинче жооп беремин. Тоокко кызыңыздар, жеткендин бири тоок дейт. Ошондуктан ушул тоокко кызыгып алам дегендер болсо, WhatsApp'ка кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Биздин каналга каттал электер, катталышты унутпаңыздар. Комментарий жазып коюңуздар, лайктан басып коюңуздар. Сиздердин ар бир лайкыңыздар, комментарийиңиздер биздин канал үчүн абдан маанилүү. Башкаларга дагы жакшы пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Сиздер менен коштошомун. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.